Seni бұл менен жолуктооңо тоскоолдук кылбадым беле? Кино аркылуу сабак берүү жаш муундун кыргыз тилин үйрөнүүсүнө, өздөштүрүүсүнө түрткү берет жана өбөлгө түзөт. Садыр Жапаровдун улуттук нарыкты өнүктүрүү, ошондой эле руханий адеп ахлакты өнүктүрүү жарлыктарынын негизинде бүгүнкү жеткинчек эртеңки келечек аттуу долбоордун негизинде маңкурт жөнүндө баян көрсөтүлүп атат. Бул аябай азыркы убактагы өтө глобалдуу, актуалдуу маселе болуп эсептелет. Илгерки уламыштагы маңкурттун азыркы кездеги маңкурттарга менен байланышы бар десек болот. Мектеп окуучуларынын маданий эстетикалык табитин өстүрүү, жарандык патриоттук тарбиясын жогорулатуу, улуттук жана универсалдык асыл нарыктарга сугарылган муунду өстүрүүгө каалоосу такыр башкада болуп жаткан балдардын аң сезимине сергек дени сак жашоо образын сиңирүү башкы максат. Бул жерде өзүнүн аты жөнүн ата тегин, энесинин атын унутуп калган эр жүрөк баатыр жоламан маңкуртка айланып калган жөнүндө биле алдым. Ал тирүү болсо дагы бирок ата тегин өзүнүн атын унутуп калган. Бул маңкуртка барабар, маңкурт деген бул өлүк тирүү болсо дагы бирок өлүп калган, жан дүйнөсү өлүп калган адам деп түшүнсөк болот. Фильм аркылуу сабак берүү жаш муундарды адеп ахлактыкка, ыймандуулукка тарбиялоо, өз тилин, дилин, ыйман адебин, тарыхын, руханий дөөлөттөрүн, улуттук баалуулуктарын унуткан жана багытын жоголуп бара жаткан жаш муундун акыл эсине сиңирүү, сезимине таасир этүү. Учурдун маңкурту болбойлу, ошолдой болбой балдарыбыз өссүн деген мааниде. Жанагы интернет булактарынын кулу болуп калбайлы деген ниетте ушул биздин келечектеги муундарыбызга жакшы тарбия, таалим, патриоттуулук, идеологиялык негизде ушул долбоорду колдоп чыгып, ушул жерде кылып атабыз. Кудай буйрса эми ушул 30 күнүн ичинде Жалал Абад шаарындагы 20 мектепке бардыгына коюлат. Бүгүнкү жеткинчек эртеңки келечек аталышындагы бул иш-чара эл аралык масштабтагы көйгөйгө айланган терроризм, диний экстремизм, наркомания, мектеп рекетчилиги, суицид көйгөйү, өспүрүмдөргө карата болгон зордук зомбулуктардын алдын алууга багытталган. Кытай тараптан келген жуань деген баскынчылар душмандар басып алат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан. Сабагыбыз улут сыймыгы.